Биздин Кыргыз үчүн баардык кыйынчылыкка чыдап каршы турганыбызды унутпагыла. Да, ты можешь меня уничтожить, но мой дух кыргызский никогда не уничтожишь. Я предан своим государству, так и останусь. Biz hech qanday amerikalıktарды, hech qanday rossiyalıktарды эмес, Кыргыз элин колдойбуз. Biz Кыргыз элинин кулундарыбыз. Biz Кыргыз элинин жигиттерибиз. Ошондуктан Кыргыз эли үчүн гана кызмат кылабыз. Бул достук деген сөз ыйык сөз. Достук бул акча менен, бийлик менен, байлык менен ченелбеш керек. Достук бул жүрөк менен ченелиш керек. Сенин жүрөгүңдөгү жалының менен ошол досуңдун жүрөгүн жылыта алсаң, ошол достук. Ташиев менен биз 2005-жылы бир мандаттуу округтардан депутат болуп келгенде таанышып чоң иштешип калганбыз. Ошондо эле мен Ташиевдин мындай жүрөгү таза, мекенчил, эл үчүн, жер үчүн, мамлекет үчүн күйгөн бала катары мындай адамды бир сүйлөшкөндө эле билип койсоң болот. Мындай баарлашып келгенде эле. Мен ошон үчүн 2005-жылы дос болгонбуз. Ошол күндөн ушул күнгө чейин биз үй бүлөбүз менен чай ичип катышабыз. Садыр мен үчүн мен жакшы көргөн, ушул өмүрдө тапкан жакшы досум. Биз Камчыбек Кыдыршаев Ташиев экөөбүз эле эмес, үй бүлөбүз менен, бир туугандарыбыз менен, бай орустар айткандай, отту да, сууну дагы бирге өткөнбүз да. Огонь и воду прошли деп коет го, ошол сыяктуу бардык жамандык, жакшылыктардан биз бирдей өткөнбүз, баарын билебиз. Бүгүнкү мамлекетибиз кыйналып турган маалда, бүгүн мына коррупция менен күрөш деп атабыз. Социалдык проблемалар деп атабыз. Чегара проблемасы деп атабыз. Кыргыз кыйналып атат, качан оңолобуз деп атабыз. Ким оңдой? Кадырдай балдарыбыз оңдойт турганда. Элимдин жеримдин байлыгы деп, чындыкты сүйлөймүн деп, түрмөдө менин Садыр деген досум жатат турганда. Уmarga жардам бериңиздер. Балдарыңыздар урубасын. Дуаңыздар кабыл болсун. Аллахым жеңил сыноо берсин. Уулумдун кыйналып жашаганын каалабайт элем. Менин балам дагы балдардын катарында ойногонун каалайт элем. Алладан сурап, эч үмүтүм үзүлбөйт. Балам басып кетет деп ишенемин. Умар каттуу орун менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун. Садыр деген досум жатат. Ошол досум чыгарып алышым керек. Урматтуу угандар, бүгүн Садырдын айтканына макул болсоңуздар, 2 айдан кийин Садыр Жапаровду президент кылабыз. Бизде ошо Кыргызда уже илгертен каныбызда бар да. Экөөнүн ортосуна от жагып, анан ортодо башка бирөөлөр бир келип, бир ошонун бийлигине жетип калса, же мен отурган креслого илинип калсам, же такыр эле башка жерге бир барып калсам деген ушундай бир от жагуулар аракеттер болот да. Бирок андан баары бир майнап чыкпайт, анткени бул достугубуз биздин экөөбүздүн жеке эле кызыкчылыгыбыз үчүн эмес, биз мамлекетибиздин, элдин кызыкчылыгы үчүн ушу достугубузду колдонобуз деп антташканбыз. Биз Садыр экөөбүз ошону ойлогон, Мурдатаны ойлогон, элибиздин журтубузду өзгөртөбүз, элибиздин журтубузга кызмат кылабыз, мамлекетибизди башкача кылып түзүп, элдин, Кыргызстандын кадыр-батын көтөрүп, элибизди жакшы жашоого жеткизебиз деген тилегибизге жетебиз деген ойдомун. Ташиевдин ошол бир эле биздин аймактар менен эмес, мунун кошуна өлкөлөр менен дагы атагы көбүрөөк кошуна өлкөлөргө чейин тарап атат. Көпчүлүк айтышат, Камчыбек Ташиев өтө эле копол, өтө эле орой дешет. Бирок биздин чиновниктерге андай кылып сөкпөсөң, андай кылып урушпасаң, аларды антип коркутпасаң, болуптур шеп, туура айтасың. Болду, уктук, жарайт шеп деп алдап коюп, айларды, жылдарды өткөрүрген ал мындай эле иш болгон. Эми ошолорду ушундай кылып сөкпөсөң, аларга жетпейт. Ошондуктан азыр эми айла жок, сөгүш керек, коркутуш керек. Ошо отурган жеринен апарып, ошол жерден жетелеп чыгып камап атат. Туура. Андай кылбаса болбой калган. Эми айла жок. То есть бийлик бар экенин,
кабыл албай койгон чечимиң үчүн, ката болгон чечимиң үчүн, уурдаганың үчүн, кылмышың үчүн бийликте отуруп жасаган. Бардыгына жооп берет экениңди, жоопкерчиликти баары бир ал жоопкерчиликтен кутулуп кетпей турганыңды ошол генерал Камчыбек Ташиев сездирди. Бардыгына түшүнгүдөй кылды. Баягы күнү Бишкек мэри менен жанагы Тулеевдин Олд Бишкек деген долбоору боюнча барганда дагы ошол Бишкек мэрине бир нерсени түшүндүрдүңүз да сиз. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Жаңы клиникабыздын ачылышына карата 20%га чейин жагымдуу арзандатуулар каралган. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүүнү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек Митина метросу, Пятницкая шоссе көчөсү 35. Телефон номерибиз 8925 103 27 77. Ошонуңузга дагы мен абдан ыраазы болдум, ачык айтып коеюн. Ошол жерде мэр өзүнүн мэр экенин, ал мэр биринчи кезекте элге кызмат кылыш керек экенин, ал Тулеевке кызмат кылыш керек эмес, бизнеске эмес, ал элге кызмат кылыш керек. А бизнестин бардыгына мындай бирдей калыс карап, анан элге, жашоочуларга шарт түзүшү керек экенин мындай белгилеп айттыңыз да. Ошонуңуз абдан туура болду. Себеби менин байкашымча баягы элге барып одураңдап, элге барып корс, орой мамиле кылып сүйлөп, анан Тулеевке келгенде барып кучакташып көрүшүп аткандык бул өтө чоң саясий, өтө чоң репутациялык ката болгон деп айтат элем Бишкектин мэрин. Ошол нерсени ордуна койгонуңуз, ордуна ошону так мынтип сайып көрсөткөндүгүңүз жакшы болду. Камчыбек Ташиевдин, ошол генералдын негизги сапаттарынын бирөөсү ошол чечкиндүүлүгү, ылдамдыгы, чапчаңдыгы, анан чарбачылдыгы. Мына ушул жактары абдан жакшы эффектисин берип атат. Мына чек ара кызматына эркиндиктерди берди деген сөздөрдү угуп атабыз. Эгерде коркунуч жаралган болсо, эч кимден жооп, эч кимден уруксат сурабай туруп, ок чыгарууга уруксат деген сыяктуу ушундай бир чоң-чоң саясий, чоң-чоң ушул мыйзамдык кадамдарга барды деп угуп атабыз. Ал дагы абдан жакшы, менин оюмча, чечкиндүүлүк болгон. Мынау эми коргоо жаатын аябай чыңдадыңыз, көрүп атабыз. Чек арага зым тартылып атат. Жанагы чек арабыз кулап калган зым болуп, чын болуп деп жанагы акындар ырдаганга чейин жеттик эле. Эми боздогонго чейин жеткенбиз. Чек ара жок эле, тосулган жер жок эле. Өзбекстандын тосулган жерлерин көрүп алып көзүбүз күйчү эле. Жок, азыр сиз дагы ошону кылып атасыз. То есть жанагы зым менен тосулуп атат. Чек арабыз аныкталды, чекиттер коюлду. Андан сырткары жанагы коргоо министрлигинде кызмат өтөп аткан жоокерлердин, ошол жердеги баягы контрактниктердин айлыктарын көтөрдүңүз, үйлөрдү берип атасыз. Көптөн эми коркпой төрөй бергиле деп атасыз. Реалдуу реакцияны биринчи жолу менин оюмча Ташиев кылды деп ойлойм. Бул абдан жакшы болду. Ошол эле темпиңизден жазбаңыз деп айткым келет. Ошол эле ылдамдыкты сактаңыз деп айткым келет. Ушундай эле күчтүү, ушундай эле чапчаң, ушундай эле чечкиндүү, ушундай эле батыл аракетиңизден тайбаңыз. Мындай адамдаргачы мамлекетке ушундай мамиле кылган адамдарга убал жок да. Мен мындай адамдарды укмуш жек көрөмүн дагы, аябайм. Мындай адамдарды аябастан согом да, жаны суур болот. Мен контролдогондо сөз менен айтып койбойм. Имейте в виду. Мен өзүм силерге айтпастан машина менен келип көрүп кетишим мүмкүн. Болуп атабы, болбой атабы. Канча техника иштеп атат, канча адам иштеп атат. Ошол жасалган жумушуңардын көлөмүн өзүм текшерип чыгышым мүмкүн. Көрдүң, мына мен өзүм контролдогон жерлердин бардыгы чөткө и өз убагында бүтүп атат. Арзан,
сапаттуу өз убагында бүтүп атат. Мен ойлодуңар, силерди эч ким тийбейт, эч ким текшербейт, ГКИ бизди карабайт дедиңер. Эгерде башында мен силерди караганда жаныңар суур болмагын. Башында мен ушу караган эмес экен да, ушу көңүл буруп алыпмын да, мен ушу азыр өкүнүп турам да. Ушу башында эле мен президенттен сурап алып аптырмын. Ушу контролго бериңизчи мага депчи. Жаныңар суур болмаган экен. Карасаң, бир жылда 5% иш жасапсың. 5%. Күнү түн иштейсиңер. Жаныңарды суур боламын. Эртеңинен баштап ошол жерде адамдар жолдо техникаңар бардыгы иштебейт экен, жаныңарды суур боламын. Я шутить не буду низко. Честно говоря, я тебя не пугаю. Я тебе ачык бетиңе айтып атам. Мен эч ким менен тамашалашайын, же бирөө менен сүйлөшөйүн деген оюм жок. Да вообще не хочу разговаривать. Мне нужен результат. Я очень жестко буду подходить к исполнению этих функциональных обязанностей. Очень жестко буду подходить. Бир адамды да каябайм. Бирөөгөр дагы аялып карап карбайсыңар. Жөндөн жөн мамлекетте берилген тапшырмаларды аткарбай, же болбосо туура эмес аткарып, сапатсыз аткарып, мамлекеттин бюджетин туура эмес колдонгондорго өтө катуу жоопкерчилик болот. Урматтуу туугандар.